Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле атыш кооздору, жылкы сүйүүчүлөр. Ошко келдим достор, Оштун Озгур айры. Тегинде ат майдан. Бул жакта бактын жанында турган бул бейлер, кулундар сатууга чыгат экен. Жеңиш деген бир агабыздыкы. Мен эрте жас келип, наркы жакта турганында көрүп кеттим эле. Бул агабыз дагы өзү жакшы жылкы чарба түптөйм деп өтө бир кылдап издеп карап келген бейлер экен. Мен ушул бейлердин сиздерге маалыматтарын алып берейин, кулундун атасынын маалыматын алып берейин. Анда эмесе ата ээси Жеңиш мырза менин жанымда. Жеңиш ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына кулундарды сатууга чыгарайын деп атасыз. Анда эмесе бир четинен кулундун энесинен келген, теги кандай? Карим, бул 3 бейни тең Бишкектен алып келгенмин. Жакын досум бар ошо. Ошо эски тукум каңгууп. Ошо секени алып келгем, ошо Бишкек жактан түптөпчү, баягы эскиден түптөп келген адамдардын колдорунан алгам мыналарды жаш кезинде. Азыр мына биринчи тоору бе, бунун азыр мына 5-чи кулуну. Бул да ошо эски конезавод линиялары деп. Кандай маалымат? Бенин маалыматын толук уктук. Түпкү теги ошол конезаводдун линиясы экен да, мындан келди. Жакшы экен. Көз ченемге бээңиз канча? Мына чоң бээ да? Билбейм, эме Карим точно неме кылып атам. 1.60га шамалуубу? Жакын болуш керек о. 1.55тен жогорураак, а? 1.55тен жогору. Жакшы экен. Булар быйыл жайлоого барып келиштиби? Жайлоого барып келишти. Бул жайлоого барышты. Анча быйыл чөп болгону менен баягы ысык болуп кетпедиби? Ошо кичине арыраак келди. Кече келишти, кече шамга жакын алып келдим. Жакшы экен. Мынакей достор, бейин да маалыматын уктук. Бул дагы ошо 3 кулунун тең атасы бир, Карим. Үчөөнүн тең атасы бир. Атасы бир. Жанагы Кашкат. Жана Кашкат. Видеосун көрсөттүм го. Азыр кайтабыз ал маалыматына да. Андан мына бээңизди тааныштырайлы. Бул да ошо эски данчактар деп, бул дагы Бишкектен алып келгенмин. Ошо бир досум алып берген, ошо дагы эскиден жакшы бейлерди кармаган адамдардын уруктарын алгам. Минги бээ деп жакшында алганмын. Мына азыр мына ошо экинчи кулуну да. Мына экинчиси. Экинчи кулуну. Ошо мына жал буйруктарды деле көрүнүп турат. Кулун данча келе түшүп калыптыр, Ооба. Кулунду келтирип туруп, мына мойну да узун, бели да узун. Суага. Суага экен. Аллага шүгүр, жакшы эле кулун эме болду. Ат да өзү жакшы эле. Башы кабагы да өтө сонун. Муну дагы жакшы. Кулундар кайсы айларда туулду ушулары? Бул мына апрелдин этегинде туулду. Май экен да, майский экен да. Майга жетип. Жакшы экен. Муну бээ деле эми баягы энеси канчалык чоң, бийик, пас дегендей көз ченем менен 1.55тин үстүндөгү бейлер экен да, мындай чоң бейлер экен. Бардыгы эле бирдей экен бейлердин бойлоручу. Көкүрөктөрү карасын. Баштары, кулактары, моюндары жактырып эме алган да, Карим. Тандап тең, а? Тандап, колдон кесинче аракет кылыпчы. Билгенибизче. Көчтөрүн да көрсөтөйүн тартип бээнин. Жүрүңүз эми анау Кочкор Тумшук генерал кулунга өтөлчү. Бул Тайбас, бул генерал деп коелу. Нол жанагы грейдер. Ана кулундарыңызга да ат коюп койдук. Эми бул бээни тааныштырыңыз эми. Бул бээм экинчи кулун, Карим. Бул өзүбүздүн ошо, бул да Бишкектен досум алып берген. Ошо илгертен ошо өзүбүздүн кыргыз жылкыларды кармаган уруктан алгам. Нава киргизский чоң жылкылар бар дейт эле Бишкекте. Мага 2 жашында алып келип, 3 жашында өзүм койдум. 3 жашында коюп, биринчи кулуну немеде Левадада турат. Ургач ал. Өзүм бээ кылам деп алып калдым. Мунусу эркек. Эркек. Баштары ошо Кочкор Тумшук өзү баш калат экен.
Наркы бардығын деле баштар жакшы. Бул болсо кыргыз жылкы. Көкүрөк, арттары кеңири. Өзүнүн дагы кыргыз жылкылардын өзү өзгөчөлүк болсо жакшы экен. Булар дагычы өтө жемге да жоош болот дейт эле, ол акыйкатта туура экен ошолчу. Бул деле ошо негизинен ошо 1.55 айланасында үстүндө болуш керек. Бойлоруна кызыккандар болсо, кулунун энеси канчалык чоңдукта деген суроолор туулбасын үчүн мен бээлердин бойлорун да айтып атам сиздерге. Бул жактарында көрсөтүп коюн энелерине. Негизинен 3 кулун тең жаманат болбосо керек деп мен да өз оюмду айта алам. Атасынын үстүндө кашкасы бар. Чоң байкашка эле. Бул киши да аябай китебин окуп өтө бир жылкыга аяр мамиле жасаган киши экенин билем. Ошондуктан буга чейин да экөөбүз тааныш болуп, тажрыйба алмашуу максатында бир эки кеп кеңешин угуп кетейин деп келип, мына ушул адырдын түбүндө сүйлөшүп кеткенмин. Анда видеого тартпай эле өз ара кызматташуу болгон эле. Мына бүгүн ушуларды сатууга чыгарган турат, ошолорду сиздерге жеткирип чагылдырып берейин деп келип калдым. Жакшы экен, Жеңиш ака, эми бул бээлер тууралуу маалыматын алдык. Кулундардын энесинчи, эми бул кулундардын атасынын маалыматына сүйлөшөлү. Атасы Ростов-на-Доnuдан келген Будёновский, ушу Данчак аралаш айгыр эле да. Боючу? Бою 1.65 уровеньге чыгат эле. Бирок үстүлөрү толо, туягы жеңил, эч жаман адаты жок эле. Азыр мына инилеринде алып кетишкен, ошо азыркылап боюп ачат. Ал дагы мен 2 жыл өзүм үйүрмө койдум. Ошо аябай жакшы, жоон, суагай, бою 65 эле да, үстү аябай толо, улакка да жакшы кирчи эле. Анда мен көп деле улак неме кылбайт элем. Кирип чыгыш немелер жакшы эле, улакка дагычы. Ошо жакшы. Кулундары эле көрүнүп турат го дейм, мүчөлөр аябай жакшы эле. Мынакей достор. Ошо мага орто жашында, 6-7 жашында мага келди да, айгырдар ошо күч малындачы. Жакшы экен. Мынакей достор, маалыматында толук атасында уктук. Будёнов Данчак аралаш келген айгыр экен. Ошондо булар аралашып өтө мыкты курама темир курч болот дейт. Кол асбеттеп жакшылап тарбиясын берип багып алсаңар, мен ойлойм өтө жакшы аттардан болсо керек. Эми Жеңиш мырза, бул кулундардын баасы жашоо эле, баасы канча? Баасы Карим өзү шартка байланыштуу сатышка туура келди өзү. Керегиңе жарайт деп багабыз го малдычы. Мен дүңүнө үчөөнө 150 миң деп атам менчи. Дүңүнө. Үчөөнөн отдельно деле сата беребиз. Тандаган болсо отдельно деле сата беребиз. Жакшы экен. Булардын эми сиз келечеги тууралуу кандай ойдосуз? Өзүңүз кол астыңызда койдуңуз, өстүрдүңүз. Мен билишимче булардын дары дармек, витамин, жем бир күнгө калтырбай берген кишисиз да? Кудай кааласа 4 аяк аман болсо, багуусу келсе жакшы аттар болот. Жакшы аттар болот. Өзүм карап, мээнет кылып кылгам, азыр Кудай кааласа өзү багайын деп аткан булардычы. Шарт неме болуп калды. Сиз себеби биз сараптан жанакы көрести алып келип, ушунчалык 1.70 ат кылып берген багып, анан жанакы Ростовдогу Будён Данчактарды багып тажрыйбаңыз бар демекчимин да, бул тай тууралуу. Ошого көз карашыңыз кийинки алган адамдарга оюңуз, чоңдугу, ат болушу, жарамдуулугу сыныңызга, копулуңузга толобу? Ооба Карим, мен эми тажрыйбам көп дебейм го, бирок мен да мындай ушу кичинекей тажрыйбам менен алганда өзүм да ойлойм да, бирок жакшы аттар болот. Буну энчи кылып жакшы караса жакшы аттар болот. Camuzon.com